Алту аянтының маңдайына түшкөн. Бұл объекті байқадыңызбы? Ал жаңа ачылып жатқан Номад ТВ телеканалының студиясы екені белгілі болды. Бұл каналға Орусияның башқы пропагандисті делген Маргарита Симоньяндың тиешесі бар деген жөрөмөлдөр айтылууда. Украинадағы соғыш башталғаннан бері Қырғызстандағы Орусияның жұмшақ күчі жайылып келе жатат. Аны жашуының бардық тармақтарынан байқауға болады. Бұл миссияны көбүнчөсүндө Россотрудничество деп аталган мекеме аткарат. Алардын негизги максаты Орусиянын улуттук кызыкчылыгын ар кандай ыкмалар менен жайылтуу. Мисалга Жаңы Муун программасы дүйнө боюнча Орусияга лайылдуу жаш лидерлердин, журналист жана блогерлердин санын көбөйтүүгө багытталган. 2025 жылы бул программага 357 миллион рубль бөлүнгөн. Мурунку жылга караганда 3 эсе көп каражат. Жумшак күчтүн дагы бир мисалы болуп 35 миллион долларга салынган Евразия көңүл ачуу паркында караса болот. Ал Орусия тарабынан Кыргызстанга бийлик катары тартылганып, Кыргызстандын бардык жарандары үчүн акысыз кирүүгө шарт түзүлгөн. Андан башка өлкөбүздө орус мектептер курулуп, бекер китептер, автобустар берилип, жаштар үчүн такай чоң байгелүү конкурстар уюштурулуп, жеңүүчүлөр Москва жана башка Орусиянын шаарларына барууга мүмкүнчүлүк алышат. Андан башка бекер концерттер, орусиялык режиссерлордун тасма көрсөтүүлөрү жана фестивалдар өткөрүлөт. Жумшак күчтүн жайылганын өлкөдө жаңы ачылган мекемелердин санынан дагы байкоого болот. 2024 жылдын декабрында Орусиялык Евразия коммерциялык эмес уюму ачылган. Бир жылдын ичинде бул уюм Кыргызстанда дагы 4 компания ачканга жетишкен. Медиа эксперт Руслан Акмакбектин пикиринде, жаңы ачылган Номад ТВ телеканалы да пропаганданы жана Орусиянын таасирин жайылтуу максатын көздөйт. Анын айтымында жергиликтүү медианын оозу менен берилген маалымат жугумдураак болот деген ой менен түзүлгөн. Ушул жумшак күчтүн көбөйүшүн сиз дагы байкадыңызбы? Өзүңүздү комментке калтыра кетиңиз.